күтөбүз. Достор, биз площадкага келип даярданып алдык. Биз эмне үчүн склепка элементин тандадык биринчи сабакта эле. Менин катталуучулардын көпчүлүк пайызы воркаутты жаңыдан баштагандыктан склепка элементин аябай запроштор. Запрос болот. Отлично. Менин көпчүлүк катталуучу достор, биринчи, экинчи этапты бүттүк. Үчүнчү эtaптан уже бир аз кыйыныраак болуп баштайт. Эгерде жаңы баштаганда силердин колуңар травмаланып калбаш үчүн мен силерге мондай напульсиктер сунуштайм. Bunday напульсиктерди бул жерге аккаунт калтырам. Workout Shop Page деген ошол магазинден буйрукма кылып алсаңыздар болот. Достор, биз 3-чы этапка келдик. Айрымдарыбыз эки колубузду тең алып чыга албашыбыз мүмкүн. Ошондуктан 3-чы этапта мүмкүн болушунча биринчи колубузду биринчи өткөрүп, экинчи колубузду биринчи колубузга туралаганга аракет кылабыз. Примерно мондай болсо болот. Да, bir жолу. Айта кетчү нерсе, бул элементти үйрөнүш үчүн негизинен ар бирибизде башында база болсо абдан жакшы болот. Базасы бар адам аябай элементтерди бат жана тез үйрөнгөнгө күч кубаты жетет. Достор, эң акыркы этапта биз буга чейин жасаган 3 этаптагы көнүгүүлөрдүн бардыгын биргеликте жасаганга аракет кылабыз. Денебизди тулку боюн, колубузду тең алып чыкканга аракет кылабыз. Все. Достор, ушуну менен биздин склепкага болгон обучалкабыз аяктады. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Мындан нарда дал ушундай мыкты контенттерди көрүңүздөр келсе, анда мен Кубастайль YouTube каналыма катталганды унутпайсыз. Мындан ары биз спортивный сонун видеолорду тартканга аракет кылабыз.